Биринчиден, урматтуу силерге рахмат, ушул чогулганыңызгачы. Анан менин айтып кетерим. Менчи ушул Жылалиев кармалганда аябай сүйүндүм да. Мен оппозициянын ачуусун татуусун түрмөсүн көрдүм да. Бирок түрмөнү көрбөй эле коелук. Но бирок мен ушу Жылалиев кармалганда аябай сүйүндүм. Жоопко тартылса экен деп. Эми азыр кылыгыштын баардыгы чыгып атат. Мына Батукаев жөнүндө айтып жүрдүлөр, баары закон мыйзам чегин деп. Эми биз сунуш азыр генеральный прокуратурага кат жазып, жанагы комиссияны Жылалиев түшкөн 15-жылык комиссияны жокко чыгарыш керек. Ошо жердеги СДПК партиясынын депутаттары Галина Анатольевна Скрипкинаны, таластык депутаттар Женчороевду, Бойкоевду, Гусаровду жана башкаларын жоопко тартыш керек. Ошолордун баардыгы эшке. Себеби ошолордун иши менен гана конкурс болордун астында СМИден кыргыз алтыны жамандап гана турушкан. Кыргыз алтынын терс жагын көрсөтүп, баарын элди даярдаган. Таластын поворотунда, тиги жерге кеткен поворотто мен ошол жерге өтүп баратсам, ким төрүп турду? Табылды Бусурмакулов. Борис Беркутович. Аны ошол келип мен айттым эле. Байке, мына бул жери боюнча сиз жоопко тартыласыз. Придет время, вас посадят деген. Мына бүгүнкү күндө ал абышкабыз качып жүрөт. Мен силерге сунушум, мына бул прокуратурага биз жоопту кат жазып, Дастан Байкебиз билет, кат жазышты, баары даярдашыбыз керек. Ошо комиссиянын чечимин жокко чыгарыш керек. Ал эми инвесторлорду мен кетирейин деген оюм жок. Мына бул жерде Дүйшөн Кыргызбаевич менен мен көп жыл иштегем. Мен аябай сыйлайм. Ошо кишинин айткан сунуштары баардыгы туура. Валовый внутренний продукту биз бөлүшүбүз керекпиз. Только ошондон гана. Ал эми үлүштү мына Кыргыз алтынын көрүп атабыз, үлүштөрдүн Тоо-Кен тармагындагы ал үлүштөр болбойт го деп мен ойлойм да. Ошон үчүн мен могу комиссияга сунушум бул генеральный прокуратурага кат жазып, уголовный иш козгош керек, мамлекеттик комиссия түзүш керек.